Жайыт жерлерде өзүңүз билесиз, кээ бир райондордо баягы 4 айыл өкмөттүн жайыт жерлери бар да талаш тартыш. Мурун союз мезгилде жана Победа, Дружба деген колхоздар калып кеткен дагы чек аралар такталбай калган да. Ушу боюнча эртерээк сиздер чек аралар чечип беришиңиздер керек да. Бул боюнча качан жумуш жүргүзөсүздөр? Мен жана сиздерге маалымат бергендей, бүгүнкү күндө 373 айыл аймак боюнча 6 шаар боюнча госкомиссияга киргиздик. Бул такталган айыл аймак шаарлар. Андан тышкаркы 67 айыл аймак, 2 шаар бул чыр чатагы бүтөлөк участоктарда. Бул боюнча биз мына өткөндө түштүктөн 3 область боюнча жерине барып кыдырып маалыматтарды алдык. Рахмат, эртерээк ошол баарын чечип, мындай өзүңүз билесиз, жайыт жерлерде аябай бир чатак көп болуп атат. Анан кээ бир биздин жарандар тааныш билиш аркылуу жайыт жерлерди алып алып, субарендага беришип ошондой көрүнүштөр да бар да. Негизи 1 гектар жайыт жеринде канча аренда төлөйт? Бул аренда төлөм зоотехнический норма деп коебуз. 1 гектара 1 кара мал, 5 майда жандык нагрузка келет. Анан төлөмдөрдү бүгүнкү күндө делегированный полномочия боюнча айыл өкмөттөрдүн кеңешиндеги тариф каралат. Ошол 1 жылдык план иштелип чыгып, ошол жердеги быйылкы аткарыла турган суммага жараша өзлөрү тариф коет. Эми азыркы учурда бизде мал жандыктар, асыл тукумдуу жылкылар, таза кандуу жылкылар, уйлар барбы мындай сиздердин мамлекет тарабынан? Жанагы сиз айтып аткан асыл тукум чарбасы 141 асыл тукум чарба заводдор быйыл аттестациядан өтүп статус алышты. Ошонун ичинде жалпы бүгүнкү күндө сиздерге бере турган маалымат койлордон 54.889 баш, уй баласы 9.031 баш, жылкы баласы 2.696 баш бар да. Бул жана асыл тукум чарбалардагы бүгүнкү күндө кармалып аткан малдар. Койлор жанагы жүн бере турган багыттагы эт багыты. Бул биздин асыл тукум уяң жүндүүлөрдөн бүгүнкү күндө ошонун ичинде бар. Анан кисар породалары да бар да, жаңы бүгүнкү күндө аныкталган боюнча. Рахмат.